Кыргызстанга Казакстан келаткан туристер Каркыра кеген өткөрүү пунктунда көпкө кармалууда. Бул тууралуу Алматы шаарынан келаткан турист өзүнүн социалдык баракчасында жарыялады. Анын айтымында туристтерди казак чек арачылары көпкө кармап, негизсиз текшерүүгө алышууда деп жазат. Кыргыз өткөрмө пунктундагы бул жарандарды батыраак өткөрүшү керек деген дагы оюн аталган социалдык баракчасына кошумчалаган. Туристтик сезондо Кыргызстандын конокторду чек арадан тосуп алуу, көзөмөл пункттардын туристтердин алдындагы жоопкерчилиги жана ошол эле чет элдик жарандардын мыйзамда белгиленген милдеттенмелери тууралуу бүгүн Майке чек ара кызматынын көзөмөл өткөрүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Сарылык уулуну студияга чакырган болчубуз. Мирлан мырза, кош келипсиз биздин студияга. Адегенде эле жогоруда мен айтып өткөн жана Каркыра бекетиндеги жагдайды түшүндүрүп берсеңиздер. Негизи казак тарап аталган жанагындай туристтердин көп болуп, ал жакта Кыргызстандын көздөй өтө албай жаткандыгын эмнелер менен түшүндүрүп жатышат? Саламатсыздарбы? Кече күнү Казакстандан Каркыра кеген көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу өткөн туристтердин саны аябай курч абалда көбөйдү. Мынчалык көп адам болгон эмес. Бир күндүн ичинде 1000ден ашык киши өттү. Мурунку жылдары эң эле көп болсо 400 адам өтчү. Каркыра көзөмөл өткөрүү жайы май айынан бери иштеп келе жатат. Ошондон бери күнүнө 100-150 киши өтчү. Кече күнү 10 эсе көбөйдү. Ошого байланыштуу казак тарапта чек ара көзөмөлүн өткөрүүдө бир аз жетишпегендигине байланыштуу кезек күтүүлөр болуптур. Бул жөнүндө туристтерден нааразычылык сөздөр болду. Ал эми кыргыз тарапка эч кандай нааразычылык жок. Биз мүмкүн болушунча тез өткөрдүк. Мындай көбөйүүгө биз даяр болчук. Ошол чек арага келген туристтердин ал жерде кармалып калбаш үчүн казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул убакка чейин эртең мененки 8ден кечки 6га чейин иштесе, эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин иштөө убактысын дагы узарттык. Бирок албетте азыр сезондук факторго байланыштуу, анын үстүндө ысык аптаптуу жайда дагы бир эле туристтерибиз кыргызстандыктар да учурда бүгүн жума күндөн баштап эле ого бетер бул жумада агылат болуш керек, ысык көлөгө көздөй. Негизи эле башка деле чек ара бекеттериндеги туристтердин агымы кандай болуп атат? Алардын жана документациялоо, ошол эле өткөрүү процедурасы көпкө кармалбай эле турабы деген суроо. Башка көзөмөл өткөрүү жайларында дагы өзгөчө ошо кыргыз-казак чек арасында жайгашкан Чүй областындагы көзөмөл өткөрүү жайларында дагы жайдын келиши менен, туристтик сезондун башталышы менен адамдардын унаа каражаттарынын агымы көбөйүүдө, 2 эсе көбөйүүдө. Мисалы Бишкектин жанында мына Ак жол Кордай көзөмөл өткөрүү жайында жаз айлары бир 12 миң 15 миңдей болсо, азыр 20 миңдей адам өтүүдө. Биз буга даярбыз. Чек ара көзөмөлүн жүргүзүүгө Ак жолдо 30 миңдей ашыктагы киши өткөрүүгө даярбыз. Чек арадан өткөн адамдардынга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзүңүздөр билесиздер, Токмок жана Кең булуң көзөмөл өткөрүү жайлары жаңыдан курулуп, жакын арада ачылды. Алардын дагы чек арадан өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2 эсе жогорулады. Негизи мен ошол бизге келген туристтердин чек арадан кирүүдө кандай документтер талап кылынары туурасында сурайын деп атам. Негизи ошол жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонун тартада бул жакта да көп маселелер талкууланган болчу. Негизи кандай милдеттенмелер жүктөдүлөр? Айырмачылык кандай болду азыркы тапта? Документтер албетте эң биринчиден паспорт. Эгерде Кыргызстанда визалык режим болсо, виза талап кылынат. Эгер келгенден кийин көптөгөн өлкөлөр бир нече ай, бир нече күн регистрация өтүүдөн дагы бошотулган. Келгенден кийин регистрациядан өтүш керек.
ошол талаптар. Бизде жанагы 40тан ашык мамлекетке визасыз режим киргизилген болчу, ал да болсо ошол туристтерге шарт түзүү максатында кабыл алынган. Сиздердин чек ара пункттарында туристтерге болгон мамиле кандай? Өлкөдө келип жаткан коноктордун чек арадан өтүүдө бир топ эле ора тартаарын угуп калабыз да. Албетте туристтерден башка адамдардан дагы угуп калабыз, ушу чек арачылар жылмайып койсо жакшы болмок депчи. Ал жөнүндө биз тийиштүү иш чараларды жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин айтып жатабыз. Мамилени жакшыртуу, жогорку деңгээлде чек ара көзөмөлүн жүргүзүү боюнча тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат бизде. Эгерде ошол чет элдик келген мейман биздин чек арачылар тарабынан багы туура эмес мамиле жасалса, аларга кимге, анан кайсыл органдарга кайрылса болот? Ар бир көзөмөл өткөрүү жайында маалымат такталары иленген. Ал маалымат такталарында ишеним телефондору бар. Ошол ишеним телефондору менен кайрылса болот. Негизи көзөмөл пункттарынын туристтердин алдында жоопкерчилиги, анан чет элдик жарандардын мыйзамда белгиленген милдеттенмелери тууралуу чек ара кызматынын көзөмөл өткөрүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Сарлык уулу менен баарлаштык. Келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.